Ошары Башбулак айылынан тондар 5 сотық чек үй мен сатыға қойылып қалды. Басы $45,000 бир аз кем баркен, анан сүйлөшүү жолу бар экен. Анан варианттарга келе турган болсок, $5,000 чейин машиналар каралат экен. Достор, чегине келе турган болсок, 5 сотик. Азыр биз үйдү көрсөтөтөлү. Үйдүн узуна келе турган болсок, 12 метр, туурасы 11 метр экен. Достор, жүрүңүздөр. Бисмиллахиррахманиррахим. Кирип келгенде мынакей, жакшынакай, сон болгон 2 канаттуу бирөөнүн эшиги экен. Эшиги да аябай чоң ачылат экен. Так, 1, 2, 3, 4. Анан прихожка менен жалпысы 5 комнаталы деп айтылат экен, достор. Эми оң жакка кирип келсек, бул жакта детский бөлмө кылсаңыздар болот экен. Мынакей. Анан экинчи бөлмөгө келе турган болсок, бул жерди кухня кылсаңыздар болот экен, мынакей, достор. Көрүп атасыздар, бир катар ремонт кыласыздар. Так, эми бул комнатка келсек, достор, ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Планировка боюнча айтып атам менчи. Бул жака келге турган болсок, гостевый зал, келген меймандарды, конокторду мына ушул жерде тоссоңуздар болот экен. Эми достор, бул үй эмнеден курулган десеңиздер, мынакей, сынч блоктон курулган. Сынч блок негизи башкаларга караганда жашоо болот. Пескоблокко караганда, газоблокко караганда, эгерде жерге мык каксаңыз, шурк каксаңыз дагы кармайт. Бул сынч блок жылуу дагы болот, кышында жайкысын салкын дагы болот, достор. Келиңиздер. Дагы эмнелер бүткүрүлгөн? Ар бир комнатага мындай монтаждар келген. Бул монтаж дагы болгондо дагы мет менен келип мынакей, достор. Меттин канчалык жакшы болгонун да билесиздер, мынакей. Жакындан көрсөтүп коелу. Так, эми келе турган болсок, достор, подушкасын калың кылып куйган экен. Өзүм жашайм деп, өзү ушул жерге үй салып алган экен, азыр жумушка байлашып сатып атат экен. Ар бир комнатага бүт тарапка чечме поястар куюлган. Мынакей, ушуну байкап атасыздар, өзүңөр көрсөңүздөр болот. Эми таштамайларга келе турган болсок, карагай, жоон карагайлардан таштаптыр. Мынакей, көрдүңүздөр, шлёпкалардын бери таштап коюптур. Эми бул үй бир гана азыр ремонтко гана муктаж болуп турат, жашоого муктаж болуп атат, достор. Көрдүңүздөр, жүрүңүздөр. Эми сырт жагына чыгалы. Мен силерге азыр бир катар комнатарды көрсөтүп коеюн. Баса, достор, түз эле кирип келгенде, бул жер кирип келүүчү жай, могу конечный да душтун да орду каралган. Душ, ажатканага көрүп атасыздар, форточканы да көрдүңүздөр, достор. Так, үйдүн сыртына келе турган болсок, ой, тоонда караңдай. Сложный швак болгон. Мынакей, фундамент да стандарт болуп бийик куюлган. Көрүп атасыздар, үйдүн крышасы чатырына келе турган болсок, эме менен жабылган, шипер менен жабылган. Өзүнүн жакшынакай суу түтүкчүлөрү бар, 4 тарабына чөп турган. Анан таштамайларды мен силерге көрсөтүп өттүм. Үй бардык тараптан пластик айнектерин коюлган, достор. Көрдүңүздөр, күн чыгыштан бакканга чейин ар бир комнатаңыздарга жакшынакай болуп күн нуру тийип турат экен. Эми келиңиздер. Бул жерге 3 тонналык кылып, акабыз жакшынакай кылып септик кылып коюптур. Бул үйдөн чыккан саркынды суу менен септиктер экен. Анан бул жакка келе турган болсок, бул жакта ажаткана душтун да септиктери бар экен, достор. Аны дагы куруп коюптур жакшынакай кылып. Она, мен түтүкчө чыгып турат, көрдүңүздөрбү? Эми бул жер өтө сонун локацияда жайгашкан. Бардык тарабыңыз тең кошуналарыңыз бар. Бул Башбулактын Өжөр айылында турабыз. Чоң жолдон эле Ошалай жолунан бир 3 мүнөт жүргөн болсоңуздар, түз эле бул жерге келесиздер, достор. Көрдүңүздөр, сонун жерде. Эми бул чекти үй менен сатып алган болсоңуз эмнелер жакын? Так, мен силерге айтып өтөйүн. Биринчи, Ошалай жолуна жакын. Экинчиден келе турган болсок, бул жерде балдар бакчасы бар. Үчүнчүдөн мектеп, медресеге бардыгына тең жакын, өтө сонун жерде жайгашкан. Чектер, достор, келиңиздер. Примерно алдымна ушул жерге келет экен. Караңыздар, мына ушул жерге келет экен. Көрдүңүздөр, мына ушул жерден башталат экен. Кийинкиси она жолдун бурчайы турат го, мына ушул жерге барат экен. Уже артына 2 метр жер кайтылып, уже кошунабыз үй салып аттыр, мынакей. Көрдүңүздөр, үйдүн маңдайкы бетинен мондай жакшынакай жол өткөн. Мынакей, көрдүңүздөр, ушул жол азыр түп-түз эле барган болсоңуздар, Ошалай жолуна түз эле баягы мойка бар го, мойкага алып чыгат. Эми достор, үй негизи сонун салыптыр. Анан эмнеге сатып атабыз дей турган болсок, агабыз кичине ишке байланыштуу, шартка байланыштуу сатып атабыз, акча керек болуп атат деп бизге түшүндүрмө берди. Мына ошон үчүн сатып атат экен. Эми азыр ушул үйдүн ээси өзүм жашайм деп туруп ушул үйдү салган экен, достор. Ака, келиңиз. Ака, үйдү неге сатып атасыз? Сиз өзүңүз да айтып коюңчу. Үйдү сатып атканын себеби шартка байланыштуу сатып атам. Анан акча керек. бул аканы көргөндөр таансаңыздар керек. Бул ака алып сатар эмес ака. Туура? Туура. Алып сатар эмес. Беймарал өзүмөн кайрылсаңыздар болот. Баягы айтылып аткан баа $45,000 дагы бир аз кемейтип түшүп берет. Анан варианттар $5,000 чейин машиналарды каралат экен. Туура айтам ака? Туура. Акабыз өзү ушул үйдү салган, достор. Көрдүңүздөр, өзү уста экен. Анан шаар боюнча, Жет областы боюнча евро үйлөрдү ремонтта кылып берет экен. Кимде ким? Ака, электричество, сантехника жакта бардыгы под ключ да? Нөлдөн ключкө чейин култачып кетесиздер, Только ичин. ичин,
Мынакей достор, кимде-ким үйүңүздөрдү ремонт кылам деген болсоңуздар, мына ушул агабызга кайрылсаңыздар болот. Анан үй алам, чек алам деп атсаңыздар, мынакей ушул агабыздын үйүн көрүңүздөр, жаккан болсо алыңыздар, кимде-ким үй алам деп аткан болсо ушул видеону жакын достор менен бөлүшүп коюңуздар. Биз турган жер Ош Алай жолу достор. Эгерде сиздер шаардан келаткан болсоңуздар, жолдун сол жагына буруласыздар. Мына мойканы көрүп атасыздар, мынакей машина кирип кеткен жол менен бир 2 мүнөттө жетип барасыздар. Эгерде сиздер Алай, Чоң Алайдан келаткан болсоңуздар, мына ушул асфальт жол менен мойкага келесиздер, мойкадан оңго буруласыздар достор. Жакшы инсандарга ушундай жакшы үйлөр, жакшы чектер насип кылсын. Үйдүн узуну 12 метр, туурасы 10 метр. Так эле Башталк айылынын центрине жайгашкан.